Биздин медцентр жаңы операцияларды жасап атат. Көп Кыргызстанда жасалбаган операциялар жасалып атат. Жаңы баардык операциялар баары мындай жаңы методдор менен жасалып атат да, эндоскопический операциялар жасап атат. Диагностическое оборудование баары жаңы аппараттарда. Центрдин өзүн иштеп атканына бир 20 жылдан ошол 20 жылдап калдык. Ошол көптөгөн бул ошол мурунку мисалы дүйнө жүзүндө мындай карап көрсөк, ар бир медицинский университеттин өзүнүн клиникасы болот. Ошол себептен биз деле ошол 20 жыл мурун арттанып, анан ошол медакадемиянын ошо сотрудниктери болобу, студенттери болобу, кандай кишилер эле жөнөкөй адамдар болобу, ошолор кайрылышсын деп ушул медцентр медакадемия деп ушул иштеп баштаганда, анан бул жерде бүт направление боюнча специалисттер бар, ар кандай тартиптүү диагностика, лаборатория баардыгын ушул бир эле жерден баардыгы жазылат. Анан биздин ошол медакадемияда мындай профессорлор, заведующий кафедралар, доценттер, баардык ассистент кафедралардын баардыгы ошо иштешет, консультация кылышат, бир сложный, бир кыйынчылык бир процесстерде, ар кандай ошо диагностикада болбой бирдем болуп калатканда, ошол себепти да ушул медцентр ошол курулган. Ошол себептен эми акырындан ошол бир 3 жыл болду, кичине ошол жаңы стратегия түзүлүп, жаңы кадамдарды тыштап, ошол жаңы өзгөрүлүштөргө баралы депчи. Бул ушул Кыргызстанда биринчи жолу 24 саат иштеген ушу педиатрический служба деп коебуз, ушу жардам депчи. Анан ошол педиатрический служба ошол ректор, проректордун кеңеши менен ушинтип ачканга ачылды. Бул педиатрический службада 24 саат иштелет. 24 саатта ар кандай экстренный помощь керек болот. Ошол себептен бул жерде баардыгы бар. Кечинде кандай специалист керек болбосо, ошонун баардыгы ушул тарапта бар. Анан консультация кылып, эсе кичинекей бала бир тяжелый состояниеде болсо, ошону кичине калыптандырып, анан башка мамлекеттик чоң отделенияларга жөнөтүлөт да. Бул биздин педиатрия бөлүмү толук медициналык академияга караштуу. Ошондуктан бул жерде иштеген адистердин көбү эле медакадемияда иштешет. Мен өзүм да медакадемияда мугалим болуп иштейм, факультеттик педиатрия бөлүмүндө. Бул жерде биздин консультативный педиатрия поликлиника бөлүмү боюнча тааныштыра кетсем деген. Бизде мына балдардын азыркы учурда баш мээ менен аралаш нерв оорулар боюнча Кыргызстанда акыбал өтө эле оор. Ошол изилдөө дагы эле толук менен изилдене элек. Анан биз балдарга шарт түшкөндөн ушундай бир электроэнцефалограмма деген баштын мээнин изилдөөчү аппаратурасы бар. Ошол жаңы алдык ишке киришкенге. Бул биздин медсестра медайым Диля. Мына бул ошол электроэнцефалограмма деген аппарат. Бул акыркы моделдердин бири. Балдарга ыңгайлуу, баш мээни жана баштын кан тамырларын изилдөөчү аппарат. Ушул аппарат аркылуу биз эпилепсия балада бар экенби, жокпу, ошону далилдеш үчүн ушул методду колдонобуз. Кан тамырларды ичкергенби, же кеңейип кеткенби, ошол учурларда ушул аппарат бизге чоң жардам берет да. Анткени бизде кичинекей балдардын арасында 1-5 жашка чейинки кичинекей балдар судороги көп болот да. Ошону изилдеп, далилдеп, судороганда нормасы бар, 5 жашка чейин кичинекей балдардыкы боло берет. Ошонусу чындап эле судорога эпилепсияга караштуу же караштуу эмеспи, ошону далилдеш үчүн ушул электроэнцефалограф деген аппаратты колдонобуз. Бул аппарат 16 каналдуу аппарат, анткени бул 16 ар бир электрод өзү мээнин импульстарын фиксация кылып компьютерге жиберет.
Ал компьютердан ошол өзүнүн бета, альфа деген нелер бар, волналары бар, толкундары бар. Ошолордун баарын карап, бул аппарат организмге эч кандай зыяны жок. Салыштыра кетсек, азыркы учурда кичинекей балдар баса элек жатып телефон карайт. Ал жерде көп аябай маалымат бар. Ошонун баары тең кичинекей баланын мээсине зыяндары көп да негизичи. Ошол зыяндарды көп болгондо ар кандай фактор риска деген нерсе бар. Ошолордун баарын далилдеп, изилдеп жүргүзүш үчүн ушул аппарат менен колдонобуз, электроэнцефалограмма деп. Азыр биздин мендайым электроддордун баарын фиксация кылып атат. Бул өзүнүн картасы бар. Бул обследование даярдаш үчүн баланы деген толугу менен эс алдырып келиш керек. Анткени бул обследование деген баланын уктап аткан убагында, мезгилде тартылганда эң эффективный нерсеси ошол болот. Бул электроэнцефалограмма. Дагы бир түрү бар реэнцефалограмма депчи. Ал ошо реэнцефалограмма деген ал башка электроддор кийилет. Ал аны кошкондо ал деген жак баштын кан тамырларын карайт да. Ал бар азыр бизде бар. Бул азыркы учурда электроэнцефалограмма тартылат. Бул деген мээнин кандай иштеши. Бул жалпак тил менен айтканда мээнин ЭКГ-сы да. Жүрөк ЭКГ тартканда мындай волна бар чыгат го, сүбөстөр. А бунун болсо мээнин ЭКГ-сы деп болот да. Бул жерде биздин башкы педиатрыбыз бар. Айнура Артыкбаевна, биздин кандидат медицинских наук. Таныштыра кетсек. Периодически бывает, она боль за грудиной, тяжело дышать. Они были до неопасча, сделали эхо, сделали холтер, там все нормально, и сделали рентген. Рентгенолог написал, все нормально, я поставила прикорневой с 2 сторон. Да, здесь пневмония. Вот видите? Даже двусторонняя пневмония здесь. Да, двусторонняя прикорневая, и она старая, она давнищая, она не острая, как я и Температура бар говорила. болчу? Температура идет. Жөтөлү бар. Бул бизге кичинекей кыз деген качан келди эле? Где-то 10 күн мурун. 10 күн мурун келген. Рентген тартып, жөтөлү бар болчу. Жүрөк боюнча бизде изилдөө жүргүзүп, жүрөк боюнча эч нерсе таппадык. Бирок рентгенине көрө кетсек, бул жерден көрүнөт сиздерге. Бул жерден рентген жазылганда, описание кылганда рентгенди биздин кагазы боюнча таза болуп чыкты. Бирок баланын клиникасын салыштыра келгенде, клиникасы пневмония окшоду. Биз рентгенин караганда бул жерде двусторонний пневмония деп койдук, эки сторонасынан тең. Ушундай пациенттер бизге абдан көп эле келет. Биз ар бир пациентке мындай индивидуальный карап, бир жерден билбей калсак, чогуу баардык адистерибиз чогуу алып, бизге карап, мына 10 күндөн бери уже бизде дарыланып атат. Дарылоонун эффекти буюрса жакшы, бала уже жөтөлбөй калды, температурасы жок. Поликлиникада биз аракет кылганбыз, пациент бизге эгер пациент келсе, ар кайсы жакка барбай, бүт баарын толук эле бир жерден көргөнгөчү. Ошондуктан бизде неврология дагы бар, педиатрия в основном биздики өзүнчө уклонубуз. Анан дагы лор адистер дагы бар. Бул жак биздин кабылдама кабинети. Бул жактан биз пациенттерди бир sıra көрүп, температурасын өлчөйбүз, тамак-самагын, өкпөсүн угуп, ошонун состояниясына жараша биз дары-дармектерди жазабыз. Мына бул биздин обычный эле пациенттер, ушундай эле пациенттер келип, күндө келген пациенттерге лечениясын жазып беребиз, коррекция лечения кылабыз, то есть күнүндө состояниясына жараша биз дары-дармектерди же кошуп, же ашыкча дары-дармектерди алып турабыз. Бул биздин бейтабыбыз 3 күндөн бери, бүгүн 4-чү уколуңар, 3-чү күн укол алып атат, антибактериальный терапия. Бүгүнкү күндө уже состояниясы бир аз жакшы болуп калды, жылыш болуп калдыбы? Уже жылыш бар, антибиотикалар, температура болбой, тамагы, башында ангина бар болчу, и жөтөлү менен келген, жөтөлүсү калды, ангинасы бир аз жакшы болуп калды.
Азыр биздин педиатр врачыбыз бир сыра лечениясындагы эмне алат экенин продолжать этип жазып берип атат. И дальше кайра антибиотиктерин алабыз. Биз көп түрдүү дарылоо методдорду колдонобуз. Анын бириси ингаляционный способ лечения. Көп өйдөңкү дыхательный, өйдөңкү дем алчу органдарды ушул жерден эгер баланын өпкөдө спазмы бар болсо, бронхтору спазм болсо, ушундай келип бул жакта ингалятор менен колдонобуз да. Бул күндүзгү стационар берден температурасы жогорулаган балдарга жардам көрсөтүлөт. Растирания кылып, жанагы тамчылатма дарылар менен температурасын түшүрүп, биринчи жардам көрсөтүлүп, ушул жерде бала жакшы болгонго чейин кармайбыз, андан кийин жөнөтүлөт. Бул жерде санитардык нормалардын баары, Кыргызстандын Минздравын чыгарган приказдар менен баары сакталат. Процедурный кабинет, берден дарыгерлер назначение кылгандан кийин вазакан коюлат, башка булчунга ушул жерден жазылат уколдор. Вазаканды ушул жерден коюп алып, анан дневной стационарга барып жаткырып, анан тамчылатма дарыларды коебуз да. Бардык процедуралар дарыгердин көзөмөлүндө, дарыгердин назначениясы менен жасайбыз да баарын. Бул медцентрда биздин отделение педиатрияда такшалган тажрыйбалуу медайымдар иштейт. Анткени балдар менен иштегенде мындай баланын психологиясын билиш керек. Чыдамдуулук менен ийне сайганда дагы балдарды кыйнабай, бир сайып тапкандай болуп, ондай болуш керек да. Бизде тажрыйбалуу медсестралар иштейт да, медайымдар. Инфекциябызда ушул ар кандай кичинекей балдардын сүйлөгөндөрү, ошо тилдери тамгаларга келбегенден ошол логопед, сурдопедагог бар, дефектолог деп коебуз, ошолордун баары бул кабинетте баардыгы көрүлөт. Андан сырткары ошол именно биздин факультетская педиатрия кафедрасынын ассистенттери жана доцент профессорлору ушул эхокардиография деп именно ошол кичинекей балдардын жүрөк, кан тамыр ооруларына байланыштуу көп проблемалар болгондон отдельно ушундай кабинет, ушу кардиолог, анан ушул жерден эле сразу эле электрокардиограмма менен, анан эң эле жаңы аппараттардын биринен, ушу УЗИден эхокардиография тартылат. Ошол кичинекей балдар ар кандай дефекттер менен, ошол жаңы төрөлгөндө, ушундай бир жүрөк кан тамыр проблемалары менен төрөлгөндө ушул жерден эле диагноз коюп, анан ошол проблемасын чечип бергенге бардыгын аракеттерин жумшашат. Биздин ошол эхокардиограф, кардиолог врачыбыз тажрыйбасы менен ошол тажрыйбаланып, үйрөнүп ошол балдарга, кичинекей балдарга жардам берип атышат. Бул жерде азыр изилдөө жүрүп жатат. Биздин кардиологубуз. Бул кичинекей баланын жүрөгүндө шум бар болчу, ошону аныкташ үчүн биз эхо обследование кылып атабыз. Ошол эхо караганда бул жүрөктүн анатомиясын көрсөтөт да. Жүрөк тубаса порогу бар экенби, жок экенби, ошону далилдеш үчүн. Бул жүрөктүн ичинде 3-4 тешикчеси бар. Бул кичинекей баланын бул тубаса порог. Ушундай порогторду эходан көрө алабыз да, ЭХКГ. Бул аппарат өзү жаңы аппарат, экспертный класс деп коет.
год выпуска бир 2019-2020. Бул аппарат эхокардиографиядан тышкары дагы ички органдардын УЗИсин тартат, сосуддардын УЗИсин тартат, доплерография жана УЗИ головного мозга. Жана дагы бул чрезпищеводная эхокардиография деп коет, ошондо пакет исследованиясы бар. Эхокардиография бул ультразвук менен жүрөктү изилдөө, жүрөктүн анатомиясын көрөбүз, жүрөктүн түзүлүшүн көрөбүз. Кичинекей балдарда бул тубаса пароктор деп коебуз, врожденный пороки сердца. Кыргызстанда бул абдан көп пароктор бар. Аябай кеч диагностика болот, анткени ультразвуковой диагностика региондордо аз. Жана бизде врачтар аз ультразвуковой диагностика, именно эхокардиографияны көргөндөр, именно жүрөк көргөндөр. Ошол чоң кишилерден бул көптөгөн ооруларды көрөбүз. Бул клапанный пароктор деп коет, жана инфаркт миокардадан кийин уже өзгөрүүлөрдү жүрөктүн булчугунан көрөбүз да, жана эң көп болгон бул артериальная гипертензия деп коебуз, ошонун осложнение ультразвук менен көрөбүз. Бүгүн бизге бир больной келди. Ал бир ай, 1,5 ай мурун бизге келген инфаркт менен. Инфаркт менен келгенде биз аны скорый менен больницага жибергенбиз. Бүгүн келди контролго. Бул жүрөк 4 камерадан турат. Ал кишинин бул жери инфаркт болгондо, бул уже рубец деп коет да. Уже жүрөк 100%га уже иштебейт да, бул жүрөк, бул уже бул жагы рубец болуп калган. Бул 2D деп коет. Двухмерное исследование.